Эрдоган башка таандашын сотко берди. Туркияда оппозициячыл саясатчы Кемаль Кылычдароглуга каршы 28 доо арыз түштү. Эгерде сот бүт арыз доолорду канааттандырса, Кылычдароглу 110 жылга кесилип кетиши мүмкүн. Арыздардын көбүн Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган берген. Бул маалыматты мамлекеттик Жумхуриет телеканалы жарыялады. Эрдоган башка таандашын жалган маалыматты таратууга, экстремисттик уюмдарды пропагандалоого, улут арасындагы кастыкты козгоого жана азыркы президентти кемсинтүүгө айыптоодо. Кылычдароглуну сотко берүү аракеттери мындан мурун да болгон, бирок анын депутаттык кол тийбестиги бар үчүн соттоо мүмкүнчүлүгү жок болчу. Бирок акыркы парламенттик шайлоодо Кылычдароглу мандат ала алган жок жана кол тийбестигинен айрылды. Бирок эксперттер Кылычдароглунун камалып кетиши арсар экенин билдиришет. Анткени ага каршы аракеттер өлкөдөгү стабилдүүлүккө чоң сокку деп эсептешет. Кылычдароглу акыркы президенттик шайлоодо оппозициянын бирдиктүү талапкери деп жарыяланып, Эрдогандын башка таандашы болгон. Анда Эрдоган биринчи турда жеңе албай